Урматтуу теле көрүүчүлөр, Санат телеканалына таңкы Кыргызстан бүгүн бизде конокто жаш талант, мындайча айтканда эл ичинен чыккан өнөрлүү инсан, гитарада өзүнүн авторлук ырларын аткарып келе жаткан Мирзатов Нурмат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Кутмандуу Таңыңыздар менен. Жакшы, рахмат. Кош келдиңиз. Рахмат. Дегенде эле жалпы теле көрүүчүлөрдү ойготуп, сиздин аткарууңуздагы бир чыгарма менен баштасак. Келиңиз, кайсын аткарып бересиз? Сөз оон өзүмө таандык. Аты ат кой элекмин дебейсизби? Жүрөгүмдүн орусу деген. Келиңиз. Арна берип ак сүйүмдү, ырдап берем укчу үнүмдү. Ойлоп сени кечке күн батат, сени менен өткөн күнүмдү. Сүйүм чачып чарыгын, сени сүйдүм жалгызым. Жүрөгүмдүн берип жарымын. Сен бакытсың дайыма, кайыл болдум барына. Бактылуумун болсоң жанымда. Көрчү жаным жүрөк согушун, каалай мендик болушум. Кантип айыктырамын жүрөгүмдүн орусун. Көрчү жаным жүрөк согушун, каалай мендик болушум. Кантип айыктырамын жүрөгүмдүн орусун. Арнап берип кызыл гүлүмдү, калтырап көрсөм түрүңдү. Бул дүйнөдө эң бактылуу сени менен өткөн күнүмдү. Сүйүм чачып чарыгын, сени сүйдүм жалгызым. Жүрөгүмдүн берип жарымын. Сен бакытсың дайыма, кайыл болдум барына. Бактылуумун болсоң жанымда. Көрчү жаным жүрөк согушун, каалай мендик болушум. Кантип айыктырамын жүрөгүмдүн орусун. Көрчү жаным жүрөк согушун, каалай мендик болушум. Кантип айыктырамын жүрөгүмдүн орусун. Баракелде. Мыкты. Анан Нурмат, айтсаңыз, ушул гитара ойноого, гитара чертүүгө эмне себеп болуп калды, кантип келип калдыңыз дегендей? Кичинекей кезимде атам комуз чертип үйдө өзүнчө отуруп калчу. Ал кезде мага дагы комуздун башын тиштетип, анан чогуу угуп калчубуз. Анан ошондо мен кичине кызыгуум пайда болгон. Кийин атам гитара сатып берип, кошуна Элгиз деген байкем менен ошодон үйрөнгөм. Канча убакыт болуп калды гитарада кол ойнотуп атканыңызга? 3-4 жыл болуп калды. 3-4 жыл болуп калды, э? Анан кандай жыйынтыктар болуп атат дегендей? Жыйынтыктар оон чыгарып атам бул гитара менен. Жаңылбасам, гитарада жалаң гана өзүңүздүн авторлук ырларыңызды аткарганга аракет кылат экенсиз да. Мунун себеби эмнеде? Өзүңдүн автордук чыгармаң өзүңкү себеби. Өзүң каалагандай ырдайсың. Өзүңдүн жан дүйнөңдөн чыгарып ырдайсың. Ошол себептен өзүмдүн ырларымды ырдаганга аракет кылам. Түшүнүктүү. Анан биринчи эмнеге маани бересиз? Ушул ыр дагы жазат экенсиз, обон дагы чыгарат экенсиз. Эң биринчи ырдын маанисине маани берем. Себеп деген апам да кичине ыр жазат. Ошондон угулам. Ошол кезде апам айтып калчу, эң биринчи сөздүн мааниси терең болуш керек. Анан сразу эле обонго. Көбүнчө бирок текст менен анан обонго маани кылам. Маанисине анан обонго. Анан негизи ушул мындайча айтканда жүрөк орусу деген азыркы сиз аткарган чыгармаңыз канча убакытта жаздыңыз, кантип жаздыңыз дегендей? Кимге арналган? Бул бир кызга арналган. Анан башында бул башкача болчу. Только кайрмасы эле. Олтуруп эле анан
мындай сүйүм чачып жарыгын деп келип калды. Олтуруп сразу эле олтуруп жаздым. Анан Талант деген өзүмдүн ушто чыгармачылыкта чогуу жүргөн досум бар. Ошол досум айтып калды. Сен ушуга мындай бул припев эле болуп атат, буга куплет жаз деп. Анан ошондон улам куплет жазып, анан ырдап жүрөм. Анан Инстаграмдагы досторум баалап жакшы көрүп угушат. Анан кызга арналып калдың деп жазып калдыңыз. Анан ата-энеге арнап, мекен темасында, үй бүлө темасында дагы ырлар жазып атасызбы? Ата-энеме бир жакшы текст бар. Ага бир ошого татыктуу обону таба албай жүрөм. Азыр өзгөчө бир текстим бар. Атайын сөзүн жазып. Келиңиз бир чыгарма окупайлы сиздин аткарууңуз боюнча авторлукта кайсы бир чыгарманы аткарып бересиз? Ал нерсени эмнеге колдоносуз бул? Кыпчыткыч эмне деп коет? Тоналистти өйдө көтөрүп түшүрүп. Түшүнүктүү. Сөз обону өзүмө таандык. Тек немесин темасын деле кое элекмин. Кое элексе жаңыр экен да демек, э? Ооба. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бир гана сиздер үчүн Санат телеканалында жапжаңы хит кеттик. Сүйкүмдү перим татынам, сүйүмдү айтпай жашырам. Сүйлөшсө бергип жүрөгүм, сүйүнүп калат артынан. Сезимге салып бөлүктү, секелек сунам гүлүмдү. Сен үчүн белек кыламын, түбөлүк таза сүйүмдү. Бактылуу болсом сен менен, багыма жазып мен менен. Балдылдап жүзүң турганда, башкалар сага тең беле. Сезимге салып бөлүктү, секелек сунам гүлүмдү. Сен үчүн белек кыламын, түбөлүк таза сүйүмдү. Сезимге салып бөлүктү, секелек сунам гүлүмдү. Сен үчүн белек кыламын, түбөлүк таза сүйүмдү. Баракелде. Таза сүйүү деп тема коюп койсок болчу да экен, э? Азыркы убакта алдыда кандай пландар болуп атат? Алдыда азыр Жеке концерт берейин деп атасызбы, дебейинби? азырынча жок. Гитара. Азырынча жумуш кылып үйдөлөргө ата-энеме жардам берип, анан кийин чыгармачылык убагы келгенде Аракет элге тартуулайм деген. Азыркы убакта башка кимдир бирөөлөргө дагы жазып берип атасызбы дегендей? Ооба. Турумбеков Кадыралы деген дос балам, Эниме деген ырымды аткарып жүрөт. Ринат Шакибаев деген бир инсан, ал дагы Чырагым деген ырды аткарып жүрүшөт. Демек сиз чыныгы музыкант катары экенсиз да? Өзүңүз обон дагы чыгарат экенсиз, текст дагы жазат экенсиз, аткарат дагы экенсиз дегендейчи. Анан кандай бир өзгөчөлүк киргизейин деп атасыз ушу кыргыз чыгармачылыгына, кыргыз эстрадасына дейбизби, гитара аркылуучу? Өзгөчөлүк. Жаңылбасам өзүнүн авторлук ырларын чыгарган инсандар аз гитара менен, Билбейм.
Менин билишим боюнча аз гана сандагы инсандарды билем да. Менин өзгөчөлүгүм өзүмдүн эле жүрөктөн чыккан, Кудай берип аткан ошол эргүүнү алып элге тартууласам болгон ошол. Жакшы. Илхом кандай учурда келет сизге? Жумуш кылып атканда туруп обон келип калышы мүмкүн. Кыңылдап отуруп анан телефонумду алам, дагы анан отуруп неме кылам. Ырдайсыз. Акырын обонду сагынтетип калам. Жастырып. Кантип анан нота тааныйсызбы дегендей, нота менен байланышыңыз барбы? Нотаны өтө деле күчтүү тааныбайм. Биртке. Жакшы. Анан дагы бир чыгарма окупайлы сиздин аткарууңуз боюнча. Кайсысын аткарып бересиз? Автордук чыгармалардан бүгүн теле көрүүчүлөрдү таң калтырып атасыз. Жалгыз карындашым бар. Анан ошол карындашыма атайын арнап бир чыгарма жараткам. Карындашым дегенби? Раяна деген. Раяна, аты Раянабы? Раяна деген карындашыма. Тай-тай етип басқаныңдан, сүйініп шашқаныңдан, чурқап келіп құшақтасаң, еркем күн жарқыған асманымдан. Чурқап келіп құшақтасаң, еркем күн жарқыған асманымдан. Жыттап қалам, жытыңбы ішпүт аялам. Байкесінің жүзі болған, қарындашым Раянам. Байкесінің жүзі болған, берім қарындашым Раянам. Балдай тамып сүйлөгөнүм, олам чыгып бир өнөрүм. Жан-жанымды эс алдырат, эркем жөчөлөрдөй билегениң. Жан-жанымды эс алдырат, чириким жөчөлөрдөй билегениң. Жыттап қалам, жытыңбы ішпүт аялам. Байкесінің жүзі болған, қарындашым Раянам. Байкесінің жүзі болған, берім қарындашым Раянам. Баракелде, мыкты. Жанатан бери байкап турсам, сиздин форматыңыз дейсизби, стилиңиз дейсизби, мындай бир багытта экен да. Бул эмне болгон стиль, өзүңүз тандап алдыңызбы деген суроо туулуп атат да. Бул стиль жүрөгүмө жакын дегендир. Ушундай ырлар көбүнчө жүрөгүмө жакын ушундай кылып. Анан шаңдырдасам деле көбүнчө окшошпойт меники. Анан ушундай бир орто темптерде. Башка кимдир бирөөлөрдүн чыгармаларын аткарып жүрөсүзбү гитарада? Ооба, кээде аткарам. Кайсыларды аткарасыз дегендей? Кээде отуруп аткара берем. Бирде угуп көрбөйлүбү сиздин башка чыгармаларды кандай деңгээлде аткарат экенсиз? Мен биринчи класска барганда, Альпия майрамында ошолор өтө хит болуп аткан убагы болчу. Ошол кезде мен биринчи жолу ырдагам. Ошол кезде атам аябай сүйүнгөн эле. Мен балам ырдады деп. Анан ошол чыгарманы аткарып берейин. Кат жазды бала атага,
башыңды коюп катага, орунду жерден көтөрбөй, айына барып бери көрбөй, жүрөмүн жетпей батаңа. Орунду жерден көтөрбөй, айына барып бери көрбөй, жүрөмүн жетпей батаңа. Оруба ата, оруба, болоюн аса кулуңа. Караңгы жерден чалынбай, болоюн чырак жолуңа. Оруба ата, оруба, болоюн аса колуңа. Караңгы жерден чалынбай, болоюн чырак жолуңа. Баракелде, баракелде, баракелде. Мыкты. Бардык аталар аман болсун, бардык аталар оорубасын дегендей. Демек, үй бүлөңүз, ата-энеңиз чыгармачылыгыңызды жакшы колдойт экен да. Ооба. Менин таятам бар. Аты Көчүм. Ал өзү дагы жамакчы, сөзгө чебер. Мен ошол таятамдын жанында көп жүрүп өсүп калгам. Ошол кезде мен сүрөт тартчумун. Анан менде ой жок болчу. Обон жазып, бир жазып кетем деген. Анан таятам келип айтып калды. Сүрөт тарткан адам ырда жазат деп. Обон да жазат деп. Анан мен ошо таятам ошентип айткандан кийин мен аракет кылып көрдүм. Балким менде колуман келеттир деп. Анан ошо таятамдын мындай бир көрсөткөн жолу менен азыр баратам. Обон жазып, бир жазып. Түшүнүктүү. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз келгениңиз үчүн. Жалпы теле көрүүчүлөргө эркин микрофон. Кала тилек айтып алсаңыз болот. Кыргыз элимде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Ушинтип көрүшүп тургандай, Аллахым буйруса, бейиште да ушундай кылып көрүшөлү. Чоң рахмат. Аябай мыкты калуу тилектер болду. Сиз дагы жаңы чыгармаларды, жаңы авторлук ырларды тартуулап кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто жаш ырчы, гитарада кол ойноткон Мирзатов Нурмат болду. Чоң рахмат, Нурмат. Дагы бир жолу чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ал эми ушул таңкы Кыргызстан алдыдагы клипке көңүл бурсак, андан соң эфирибизди улантмакчыбыз.